Бүгүн долбоордун экинчи баскычынын акыркы чечүүчү күнү. Демек бардык окуучулардын оюнда жеңиш кайсы тарапка ойт деген табышмактуу суроо турду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр 3 топтун мүчөлөрү боз үйдү чечүү жана боз үйдү жыйноо боюнча сынак болмокчу. Ошо сынакка кайсы топ кандай катышат, кайсы топ ылдамдык менен бүтөт жана кайсы топ боз үй чечүүнүн жана жыйноонун эрежелерин мыкты билет. Аны таймаштан силер менен биз чогуу көрмөкчүбүз. Азыр биз ушул сынактын эреже тартибин кыскача түшүндүрүп берем. Анан ошо боюнча иш баштайлы. Эң биринчи өзгөчөлүк, ар бир топ өзүнүн боз үйүн өздөрү чечет, бирок мугалимдериңер башка топторго бөлүнүп кетишет. Демек, мисалы Барчин тобуна Асыл Кейжинин бир мугалими, анан Мурасы тобунун бир мугалими келип силерге кошулат, ал эми ошентип калган мугалимдер ошентип өзгөрөт. Мунун себеби боз үйдү силер өзүңөр тигип атканда көргөнсүңөр, билгенсиңер, иретин, тартибин, кандай кылат, анан жыйнаганда да кандай, анткени баары жыйналган орундан алып келгенсиңер, ошентип чечип, жыйнап, баарын эрежеси менен жасайсыңар. Анда эмесе, баарыңыздарга ийгилик каалайлы дагы, ишке кирише берели. Андан керегенде 4 канатын өзүнчө чогултуп жинайбыз. 3 кылып, эки жана Ошондо мындай бери тартып. Биринчи биян алып алабыз. Анан чечип туруп, чанан алып. Мына эң башында баштадык. Jamila, oylamoç. Endi dagı mor. Ballar gele жерге чиктирле жана бүткөшү. Башында. Эң кармала жерге түшүрмөй. Алба бактыктан койсо. Üstünde bir ülke da. Otur bakalım. Oturmayısınız bile. Ne oldu? Ortasına geldi. Çok otur. Durdu kalmandan keyin, anan keyin улуттар бошоп түтүп кутуптурат. А биз болсо мугандан баштабыз. Жок, тескериче буну аркатан. Belini alıp kesip. Kasan çık fotoğraf. Hiç bunu attılar bakayım mı? Aldım, bu demeye çaralmışsın. Sas bağla. Kıldattık bunu. Yapacak.
Акыркы сынак бул боз үй чечүү сынагы эле. Ушул сынакта негизи ар бир топ өзүнүн абдан жакшы билимин көрсөтүштү. Анткени боз үй тиккенине ошонун баары эске түйүлүп, анан чечүүдө баары колдонулду. Бирок бирден экиден аз кемчилик болду. Азыр биз ошол кемчиликтерди атап, ошону менен биринчи, экинчи, үчүнчү орунду белгилейли. Эмесе боз үй чечүү сынагында төрдөн баштасак, башынан Барчин тобу бир ката кетирди, бир кемчилик болду. Булардын катачылыгы эмнеде? Кереге чалгыч босогодон чечилип, анан жыйналды да. Бул туура эмес. Бул катачылыгын бул топ өзүнүн мойнуна алды, билет. Андан кийин ки боз үй асыл KG тобунун боз үйүн чечүүдө бул топ 3 жаңылыштык кетирди. Биринчиси канатчый босогодон чечилип баштады. Бул туура эмес. Экинчиден ошол эле канатчый кайра тескери оролду. Чийди тескери орогону менен бул кайра кийин боз үй тигүүдө кошумча дагы бир жумушту талап кылат да. Ошон үчүн чийди чечип атканда туура орош керек. Анан үчүнчү катачылыгы бул эшик чий тескери оролуп калды. Бул дагы ошо канатчый сыяктуу эле боз үй тигип атканда дароо даяр болуп гондой болуп оролуш керек эле. Ошон менен асыл KG 3 ката кетирди. Ал эми Мурас тобуна келсек, бул топ бир ката кетирди, эшик чий тескери оролду. Бул топ өзүнүн ошол катачыл моюнга алышты. Анан дагы бир ката деп эсептебейбиз, бирок мындай жаңылыштык болду. Бул топту кереге чалгыч босогодон чечилип баштаганда кайра топтун мүчөлөрү туурасын тапты дароо эле. Бирок баягы топтун өз ара топ иши чала болгондуктан бири-бирин укпай, баары бир деле босогодон чечилип баштаган кереге чалгыч ошол жактан оролуп кетти. Бул жерде силерге биз жөн эле баягы эскертүү иретинде топ ичинде иштегенде бири-бириңердин сөзүңөрдү угуп, баягы топ менен иштегенде үйрөнүш керек да. Биринчи орунга Барчин тобу, экинчи орунда Мурас тобу, ал эми үчүнчү орунга асыл KG болду. Эми жалпы жыйынтык чыгарууда биз мындай ыкма колдондук. Ар бир сынактын биринчи орунуна биз 5 деген упай берип атабыз, экинчи орунда 4 деген упай, 4 упай, үчүнчү орунда 3 упай. Ошону менен жалпы упайларды санай келгенде бизде жалпы жыйынтык чыгарылды. Бирок жалпы жыйынтык чыгараардан мурун биз дагы бир өзгөчөлүктү баса белгилеп кеткибиз келди. Биз ошону туура деп таптык. Эки топ бир чоң өзгөчөлүктү көрсөттү. Ушул биздин долбоорубуздун экинчи баскычында. Ал эмне деген өзгөчөлүк? Эң биринчиси бул асыл KG тобу. Ушул топко өзгөчө даярдык менен келип, өздөрүнүн мээнет эмгеги менен жанагындай төш белгилерин даярдап келишиптир. Бул өзгөчөлүк үчүн биз бир упай кошобуз. Ал эми дагы бир өзгөчөлүк болду бул Мурас тобунда. Бул өзгөчөлүк кыздардын дастаркон жайуу сынагында болду. Кыздар дастаркон жаюуда Манас дүйнөсүнө кайрылышып, ошол жерден Манастын эн тамгасын элеси менен дастаркон жайып, ошол Манастын сөзү менен баштап меймандарын тосуп алышты, тосуп жакшынакай көздашты. Ошол өзгөчөлүк үчүн Мурас тобуна дагы бир упай кошулат. Эми жалпы жыйынтык мындай болуп атат. Бардык сынактардын упайларын топтоп, жалпы жыйынтык боюнча асыл KG тобу 24 упай топтоду.
Мурас тобу 25 упай топтоду. Ал эми саны аз болсо да бирок саздыгын көрсөткөн Барчин тобу 26 упай топтоду. Азаматсыңар. Бул экинчи көрсөтмө билим баскычында силердин топтогон упайыңар менен токтолбойт. Анткени алдыда дагы 3-чү баскыч бар долбоордун. Бул таймаш баскычында негизги билимиңер ошол жерден сыналат дагы. Бул топтогон упайларыңар эске алынат, бирок алдыда дагы убакыт бар, алдыда дагы чоң мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн жакшылап даярдангыла, дагы окугула, дагы тереңдеткиле билимиңерди. Ошону менен буюрса 3-чү баскычка кезигишкенге чейин аман калыңыздар. Кыргыз болгону, кыргыз атка конгону. Өз тарыхын билип келсе да, кийинки муунга кандайдыр бир деңгээлде күмүш сырга болбогону чоң кемчилик. Ал эми өзүңүздөр күбө болуп тургандай, бүгүнкү муун көрөңгөлүү кыргыз экендигин, бийик маданиятка эгедер улуу эл экендигин көкүрөгү менен туюп, жүрөгү менен кабыл алып отурат. Кыргызстандын долбоорунун экинчи баскычынан ар бир кыргыз баласы жана ошондой эле таймаш куруучулары кыргыздын көөн өрбөс мурасын, каада салтын билбегенин билип, туйбаганын жүрөгүнө туюп алды деген негизде бул таймашты, бул Кыргызстандын теле долбоорун аяктамакчыбыз. Кийинки теле долбоордон көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар. Улуу тарыхты канатына алган, улут болуп сакталган, урпактарынын мурасына калган, уңгу сөздөн кеп салган. Байыртан экен үчүн күйгөн Эрманастын улубуз, байырлап ата журтун сүйгөн, жоголбосун уңгубуз. Кан майданга да төшүн тосуп барган, кайра тартпай душмандан, калкым үчүн деп чагылгандай жанган, кайратынан жанбаган. Ай, Кыргызстаным сенин ачык болсун асманың, элимде сактаган мекенин, азаматтың аскары. Кыргыз эли кең пейилден, кереметтүү жерден, ырыс керекке берген мекенин, өргүндөй бир кылымдарга, ак калпагы асманга тийип, ала тоодой бийик. Өргүндөй бир кылымдарга, ынтымак болсо биз жеңебиз барын, ыйманыңды сактагын. Биригибиз иримдикке барын, бир борунду сатпагын. Жараткан бейпил жашоо берсин, тынчтык болуп элимде. Жаңаткан таң нурунан келсин, береке кут жериме. Кыргыз эли кең пейилден, кереметтүү жерден, ырыс береке берген мекенин,
оюн күлкү, жеңүү, жеңилүү ызасы, кубаныч, намыс менен коштолгон бул күндөр да артта калып, окуучулар өз үйлөрүнө сапар алышат. 1, 2, 3.